Саламатсыздарбы? Менин бул Хусейн Карасаев атындагы Скөл лицейинде 2 жылдан бери 2 уулум окуйт. Балдарым бул окуу жайына киргенден бери окуудагы жетишкендиктери абдан жакшы. Жакшы окушат. Жакшы окугандыктан доска почетада турушат. Билим деңгээли абдан көтөрүлдү. Айрыкча англис тилинде абдан жакшы сүйлөшөт. Үйдө дагы эркин сүйлөшүп, өздөрүнүн кичүү 2 бөбөгү бар, алар менен дагы абдан аларды да үйрөтүп тилге. Үйдө бизде уже общение на английском болуп калды да. Жакшы ошо билим деңгээли жакшы. Мүнөздөрү тууралуу айтканда, мүнөздөрү абдан өзгөрдү. Келечекке көз караштары жакшы. Чет өлкөдө окуп келем. Багы целеустремленный болуп калды да бала. Какой-то стимул есть. Ошо багы үйгө келгенде дагы балдар, мен мурун укчумун ушу Түрк лицейинде окуганда балдар деген кайрымсыз болуп калат экен, ата энеге эме болуп калат экен деп. Жок, андай эмес. Тескерисинче мен балдарым деген ушул жерде окугандан бери үйгө келгенде кадимкидей башкача да, эмелери бизге мамилелери башкача. Мени аяп, мага көп жардам беришип, жакшы абдан. Эми тил боюнча чет өлкөдөн келип окуткан мугалимдери тууралуу айтканда, бул эң туура деп ойлойм. Себеби бул деген башка окуу жайларында андай жок деп ойлойм да. Биякта деген чет өлкөдөн көп мугалимдер келиптир. Мен балдарым айтат да, алар менен кадимкидей свободно, ачык сүйлөшөбүз. Өздүнүн сырларын, эмелерин айтышып, кадимкидей мындай простой общение болот экен алар мененчи. Мен балдарым аябай жагат экен. Ошо общениеден дагы тил бат неметет да, ошонусу мен туура деп ойлойм. Так, эми олимпиада тууралуу айтканда, олимпиада бул биздин лицейдин абдан чоң жетишкендиктери. Ушу олимпиадага даярдап, ушу кыйын балдарды чыгарып, ушинтип окуткан мугалимдерине да бир жерде чоң ыраазыбыз. Рахмат. Бул лицейде деген, лицейде окуп, лицейден чыккан балдар чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдө олимпиадаларды жеңип, биздин кыргыздардын билим деңгээлин ошол жака билгизип, ушинтип эметкендерине туура молодцы. Кыйын балдар көп. Эми телефон тууралуу айтканда, телефонго тыйым салынган эң туура. Себеби деген окуу учурунда уюлдук телефондого балдар өз эмеси менен ойлонбой, эсептерди өздөрүнүн эмеси менен чыгарбай, суроолорго өздөрү жооп бербей, баягы интернетке кире калышып, ошол туура эмес экен да. Менин да биякта бир тааныш эмем бар. Ошонун кызы бир лицейде окуйт, мына айтпай эле коеюн. Ошол жерде телефон колдонууга уруксат берилет экен. Анан айтат, ал да ушу телефон менен эсеп чыгарышат экен, телефон менен эмечет. Ал туура эмес деп ойлойм мен. Так, ошо бизге тыюу салынган эң туура да. Эми биздин лицейдин артыкчылыгы эмнеде? Билим деңгээли күчтүү биздин лицейдин. Жогорку квалификациядагы мугалимдер сабак берет. Бул мугалимдердин баары чет өлкөдөн окуп келиптир. Кыйын мугалимдер абдан көп. Мен ыраазымын ушу биздин балдарды ушундай жакшы окутуп берип аткандарына. Дагы артыкчылык эмнеде? Балдардын жатаканасы бар. Жатаканасы абдан таза, жылуу. 3 маал ысык тамак берилет бул жерде. Тамактары да жакшы. Биз да барып тамактарын ичип көргөнбүз. Балдар ичип аткан тамактарын ичип көргөнбүз. Абдан жакшы.
Балдар деген бош убактыларында ар кандай кружокторго катышат. Кружоктору жакшы дагы балдар көзөмөлсүз калбайт да бул жердечи. 4 саат 4төн кийин балдардын окуусу бүткөндөн кийин булар ар бир класстын өзүнүн тарбиячысы бар. Ошо тарбиячылар карайт, ошонусу да эң туура. Эми жатакана тууралуу айтканда, баягы алыстан келген окуучулар жатып окугандар, конечно, бул туура да, бул ата-энесине да ыңгайлуу, балага да ыңгайлуу. Негизи эле биз деле мына карап колдо турабыз, биздин балдар деле жатаканада жашап окушат. Бул туура, себеби деген ал жерде деген балдар чогуу бири бири менен общение болуп, сабактарын чогуу эметишет, бири бирине жакын болушуп туура деп ойлойм да. Так, эми